بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Ибадаттардын үстүндө турган ар бир ибадаттын жаны руху болгон Аллахты эстөө зикир дедик. Кайсы гана ибадат болбосун, ошол ибадатта ким Аллахты көп эстеп, көп зикир кылган болсо, ошонун ибадаты эң өйдө бийик болот деп келдик. Бүгүнкү сабагыбызда Аллахты эстөө зикир дегенден ошол алдында кайсы сөздөрдү айтуу менен Аллахты эстөө болот? Зикир деп дегеле эмнени айтабыз? Аллахты эстегенде ошол Аллахты эстеп зикир кылуунун алдында тилаватул Кур'ан, Аллах Тааламдын китебин окуу. Аллах Тааламдын китеби Куранды окуу бул өзү чоң зикир туугандар. Субханалла, альхамдулилля, Аллаху акбар деген сөздөр, булар да зикирлер, бирок булардан да чоң зикир негизгиси бул Аллахнын китеби. Аллахнын китебин окуп, Куран окуу бул чоң зикир. Ошон үчүн мурунку алымдар айтып келген, Курандын башка адамдардын сөзүнө, Курандын Алла Тааламдын сөзү бул Куран, Курандын башка китептерден өзгөчөлүгү, Алланын сөзүнүн башка адамдардын сөзүнүн өзгөчөлүгү кадимки Аллах Таала менен махлукаттардын айырмасында деп. Бул деген сөз Куранды окуу менен, Алла Тааланын китебин окуу менен сиз Аллахты эстеген болосуз. Канчалык Куранды ачып окуу менен бул бир убакытка байланбаган эркин Аллах Тааламды эскерүүдөгү эң жакшы эскерүү бул Аллах Тааланын китебин окуу. Аллах Тааламдын китебин окуу менен, ошого ой жүгүртүү менен жүрсө, бул Аллахты эстеген болот. Анан кээ бир учурда ахвал муайян деп коет. Мисалы, артык болгон нерсе, бир нерсе артык болушу мүмкүн, бирок кээ бир учурларда ошол артык болуп турган нерсе ал жерде артык болбой калат да. Бул кандай мисалы? Мисалы, Куран окуган айттык зикирлердин эң үстүндө турат дедик. Куранды ой жүгүртүп отуруп окуп, ошону тилават кылуу зикирлердин эң үстүндө. Анан бизде эртеменги зикир бар, кечки зикир бар, намаздан кийин зикир бар. Анда мен Куран эң жакшы зикир болсо, намаздан деле Куран окуй берейин, эртемен деле Куран окуй берейин, кечинде деле Куран окуй берейин зикирлердин ордуна деген түшүнүк келип калышы мүмкүн да. Себеби эң жакшы болуп атпайбы депчи. Жок, алымдар айтат: Афдалу фи кулли вакт фи вактихи ма вафака сунна фи даликал вакт. Ар бир нерсе өзүнүн убактында болсо, ал өзү менен артык болот да, эң жакшы болот. Мисалы, азан айтылып атса, Куранды окуган бул эң артык деп Куран окуп тура берген болбойт. Азанды окуш керек. Мешитке кирип калсаңыз, мешитке киргенден кийин 2 рекет жана тахиятул масжидти окуш керек. Кире калып эле Куран окубастан. Эртеменки учур келдүү, эртеменки зикирди кылыш керек. Кечки убакыт келдүү, кечки зикирди кылыш керек. Ар бир нерсе өзүнүн убакыты. Анан бош убакыт калганда Куран окусаңыз, Аллах Тааламды эстеп, эң жакшы зикирди кылган болосуз. Ал эми кайсы зикирдин өзүнүн убакыты келип калган болсо, анда ошол зикирди кылуу артык болуп саналат. Ушул нерсени жакшы түшүнүп, чаташтырып албайлы. Андан кийин лейсал матлуб мужаррады тилава. Аллах Тааламды эстөө бул Куранды окуу деп эдикпи? Куранды окуу дегенде эмнени түшүнөбүз? Куранды окуу дегенде ошол жана бүгүнкү күндө кээ бир жерлерде ошол өлүккө окуп коюп атат, анан дастарконго окуп коюп атат, молдо стерден окуп коет, адамдар аны бата кылып коет, бири деле түшүнбөйт маанисин. Тилава, Куранды тилават кылуу дегенде 3 нерсени камтыйт. 3 нерсени камтыйт. Биринчиси ошону туура окуу, экинчиси туура түшүнүү, үчүнчүсү туура амал кылуу. Ошого туура амал кылуу. Бакара сүрөсүнүн 121-аятында Алла Таалам айтат: Алладина атайнахумул китаб ятлууна хакка тилавати. Биз китеп берген ээлери дейт, бул китепти туура хакка тилавати, чыныгы тилават менен окушат дейт. Ошо чыныгы тилават дегенде 3 нерсе камтыйт экен. Туура окуусу, туура түшүнүүсү жана ошого амал кылуусу. Улаика юминуна би. Алар ал нерсеге иман келтиришет. Ал эми ва якфур бихи фа улаика хумул хасирун. Ага ким капырчылык кылган болсо, алар бактысыздар, кыйроого учурагандар.
Хаққа тилаватих деген ошол туура түшүнүп, амал кылып жана туура окугандар, ошолар чыныгы окуучулар деп айтты да, Куранды окугандар. Ал эми кээ бир адамдар адашканда Курандын максаты жөн эле баягы кыраат менен окуп коюп, чырайлуу окуп коюп, адамдарга уккулуктуу кылып окуп коюп, ошондой нерсеге өтүп кеткендер бар. Ичиндеги маанисин түшүнбөйт, амал кылбайт. Хасан аль-Басри табиин рахимахулла белгилүү сөзү бар. Айтат: "Хатта инна хадахум ла якул qad qara'tul Qur'ana kullah fama asqattu minhu harfan wa qad wallahi asqatahu kullah" дейт. Алардын бири айтып калышат дейт: "Мен Куранды толугу менен окудум. Бир дагы таңгадан ката кетирбедим" дейт. Аллага касам ичип айтам, ал бардык жеринен ката кетирди. Бардык жеринен кулатты деп айтат. Эмнеге десе, "Ма юралахул Qur'an fi khuluqin wa la amalin" анын кулук мүнөсүндө дагы, амалында дагы Куран көрүнбөйт. "Хатта инна ахадахум ла якул" дагы бирөө айтат дейт: "Инни ла aqra'u surata fi nafasin" мен бир сүрөнү бир дем менен окуп коем дейт. "Ма хаулаи бил qurra wal ulama wal hukama wal wara" булар Куран окуучулар эмес, булар аалымдар эмес, булар даанышмандар эмес, булар түз жолдо жүргөндөр эмес дейт. "Мата канатил qurra taqulu mithla hada" карылар мындай сөздү айтышпайт. "Ла каттараллаху фин-наси мин хаула" мындайларды Аллах таалам көбөйтпөсүн дейт. Улуу аалым табиин айтып атат ба. Бул нерседен эмнени түшүнөт? Курандын максаты, түшкөнүн максаты аны окушубуз, түшүнүшүбүз, амал кылышыбыз экен. Дагы бир сөзүндө айтат: "Унзилел Qur'anu ли'амала бих фаттахадан-насу литилавату амала" Бул Куран амал кылыш үчүн түшкөн. Бирок адамдар анын тилаватын амал деп кылып алды дейт. Куранды чырайлуу окуганды, ой кырааты менен мынча кыраат менен экен, мунун сөзү кооз окуйт экен, анан тигизи узак окуйт экен, тигиз бир дем менен окуйт экен. Ошо менен конкурс жарыялап, ушинтип, Аллах сактасын, маанисин эч ким түшүнбөйт, баары кыйкырып набып, бул нерсе бүгүнкү күндө да бар. Курандын түшкөн максаты бул эмес экен. Ибн Жаузи рахимахулла айтат: "Яни иннахум иктасару аля тилава ва таракул амал" Мындайча айтканда, алар Куранды окуу менен гана чектелип калышты, амалды таштап салышты дейт. Дагы бир сөздөрүндө айтат: "Инна хаккан нас бихадал Qur'an ман амила бихи ва ин кана ла яқрау" Бул Куранга татыктуу Куран ээлеринен болуп саналат. Ким чыныгы? Куран ээлеринен ким бул чыныгы? Бул Куранга амал кылган. Ва ин кана ла яқрау Ал Куран окубаса дагы. Яни окубаса дегени жаттабаса дагы деген сөз. Канча деген хафиз, анан кары дегендер бар. Куранды толук жаттап алган, бирок ошо Куранга каршы амалдарды кылат. Курандагы келген арамдардан тыйылбайт, буйруктарын аткарбайт. Хафиз болуп жаттап алган менен ал Куран ээлеринен болуп саналбайт. Куранды толук жаттабаса дагы, Курандагы келген буйруктарды аткарган, тыйгандан тыйылган, ошонун ичиндеги келген нерселерге амал кылган адам бул Куран ээлеринен болуп саналат. Жаттабаса дагы. Жаттабаса дегени ошол карларды болуп толук жаттай албаса дагы. Өзүнүн намаз окуй турганда эңелдик алына жараша жаттап алган. Ошон үчүн мурунку сахабалар, табииндер Куранга өзгөчө мамиле кылган. Куранда мисалы Ибн Умардан келет, 7 жыл Бакара сүрөсүн жаттаган дейт. Жаттаган деген эмне? Жаттаганда ал адам жаттаймыз деп Бакараны 1-2 айда жаттап койсо болот. Ал ошо 7 жыл ар бир аятына майны жүгүртүп, ой жүгүртүп, ошого амал кылып, ошого 7 жыл кеткен дейт. Мына алымдар, мурунку сахаба табииндер илим менен амалды ушинтип жыйнаган. Мана хаббан я'лам, ким өзүн билгиси келсе, фалюрид нафсаху алал Qur'an деп Ибн Масудтун да сөзү бар. Ким өзүн билгиси келсе, Кудайдын алдында даражасы кандай, Кудайга болгон мамилеси кандай, анда Курандан көрсүн өзүн деп. Куранга кандай мамиле кылат? Ошолдогу келген буйруктарга жүрөгү кандай сезет? Тыйылган тыйгылар кандай сезет? Бул сөздөрдү биз эмнеге айтып атабыз? Биз зикир боюнча, пайгамбар саллаллаху дуазы боюнча сабак өтүп атабыз. Ошол зикирдин эң үстүзү, эң жакшы зикир бул Алланын сөзү бул Куран экен. Курандын максат эмне экен? Амал кылыш керек экен, туура окуш керек экен, туура түшүнүш керек экен. Мына ошондо туура зикирди кылган болобуз. Бул Аллах Тааланын китеби, хидаят, нур, туура жол. Али-Исра сүрөсү 9-аятта Аллах Таала айтат: "Инна хадал Qur'ана яхди лиллати хия аквам ва юбашширул муъминина аллазина я'малуна ас-салихат анна лахум ажран кабира." Бул Куран түз жолго багыттайт. Бул Куран чындыгында түз жолго багыттайт. Момундарды сүйүнчүлөйт. Алар жакшы амалдарды кылып жүргөн момундарга, аларга чоң сооп бар деп. Куран боюнча айтып турган болсок, чеги жок.
Куран боюнча, Курандын артыкчылыктары боюнча айта турган болсок, убакыт жетпейт. Шундай көп артыкчылыктар келген. Бир эле сөз караңыздар, алымдар, мунуку сахаба, табииндер кандай түшүнгөн. Аллахтын сөзү дейт, ада башка адамдардын сөзүнө салыштырмалуу Аллах өзү менен макулукаттарындай дейт. Аллах Тааландын сүйгөн адам, Аллах Тааламга жакын болом деген адам Куранын окуйт, анан түшүнгөнгө аракет кылат, ошого амал жасайт. Аллах Тааламдын китебин окуп, ошого ээрчип амал кылам деген артында Кудайдын ырайымы, жакшылыгы жатат бизде. Анам сүрөсүнө 155-аятта айтат: "Хада китабун анзалнаху мубарак фаттабиуху ваттaqу лааллакум турхамун." Бул берекелүү китепти биз түшүрдүк. Ээрчиген ушул китепке деп атат. Мына ошондо силер түз жолдо, мына ошондо силер ырайым төгөлөсүңөр, таква болосуңар дейт. Сак болосуңар Аллахтын азабынан. Ошондо Аллах Таалам силерге ырайым төгөт дейт. Аллах Тааламдын китеби Курандан негизги максат ой жүгүртүп, акыл калчоо. Сот сүрөсүндө 29-аятында Аллах Таалам айтат: "Китабун анзалнаху илейка мубаракун лияддаббару аятихи ва лиятадаккара улул албаб." Бул берекелүү китепти түшүрдүк, ой жүгүртүп аяттарына акыл калчаш үчүн. Илим ээлери, акыл ээлери ой жүгүртүшүн дейт. Мындай экен максаты. Түшүнүп алайлы, Курандын максаты эмне экен? Өлүк окуш эмес экен, борсок окуп коюш эмес экен, арбактарга окуп коюш эмес экен, үйгө чаң бастырып коюп коюш эмес экен, анан айтта бир окуп коюш, курбан айтта бир окуп коюш эмес экен. Жылдык мылдык деп диндеги жок нерселерге барып кабырларга окуп, андай өлүккө түшпөптүр бул Куран. Бул Куран тирүүлөргө түшүптүр. Бул Курандын максаты менен жашаш керек экен, түшүнүш керек экен, тыйгандан тыйылыш керек экен. Бул Алланын мыйзамы экен. Мухаммад сүрөсү 24-аятында айтат: "Афала ятадаббаруна ал-Кур'ан ам ала кулубин акфалуха." Куранга акыл калчап ой жүгүртпөйбү, же жүрөктөрү эмне култанып калганбы? Бул Куран Алла Тааланын сөзү, чоң жоопкерчилик бизге. Хашр сүрөсүнүн 21-аятында Алла Таалам айтат: "Лау анзална хадал Кур'ана ала жабалин лараайтаху хашиан мутасаддиан мин хашиятилла." Эгерде биз бул Куранды тоого түшүргөндө баш ийип корккондугунан жарылып кетет эле дейт да. Тоо жарылып кетмек дейт. Эмнеден? Куранда келген жоопкерчиликтен, Аллахтан корккондугунан. Бул Куран кыямат күндө бизге жакшылыгыбызга күбө болот, же жамандыгыбызга күбө болот. Ким ага амал кылып, Куранды туура максатта пайдаланган болсо, ага жакшылыгына күбө болот. Максат бул Курандын келген нерсе өкүмдөрүнө баш ийүү, кабыл кылуу, жашоодо аны ишке ашыруу, ага ээрчүү экен максат. Ошон үчүн пайгамбарлар келгенде Аллахтын сөзүнө чакырып, Аллахтын өзүнө гана ибадат кылууга чакырып, эгер ошол коомдору пайгамбарга ээрчибей, Аллахтын китебине баш ийбеген кезде айткандар бар. Фуркан сүрөсү мисалы 30-аятта Алла Таалам айтат: "Вакала расулу", пайгамбар айтты дейт Алланын элчиси: "Я Робби инна кауми иттахаду хадал Кур'ана махжура." О Роббим, менин коомум бул Куранды таштап салды. Куранды таштап салды деп Аллах Таалам арызданып атат. Куранды таштап салуу, ага амал кылбоо, аны түшүнбөө, ага акыл калчабоо, ага ой жүгүртпөө. Куранды жанагындай нерселерге окуп койсо деле ал таштаган болуп саналат. Эгерде аны түшүнбөсө, ага ой жүгүртпөсө, ага амал кылбаса, эгер амал кылбаган болсок, билип туруп амал кылбаган болсок, түшүндүк, билдик, анда биз утулушта болобуз. Бакара сүрөсүнүн 44-аятында айткандай: "Атамуруна наса бил бирри ва тансауна анфусакум ва антум татлуна ал-китаба афала тaqilun." Адамдарга жакшылыкты буйруп, өзүңөрдү унутуп коесуңарбы? Өзүңөр китепти окуп атасыңар, акыл калчабайсыңар го. Айрымдар китептерди окуп, Куранды окуп берип, өзүнүн ичинде эмне экенин билбесе, адамдарга бир нерседи айтып коет, өзү амал кылбаса, эмне болот? Өзүңөр адамдарга жакшылыкты буйруп, өзүңөрдү унутуп коесуңарбы? Өзүңөрдү унутуп коюп, Аллахтын китебин окуйсуңар, бирок акыл калчабайсыңар. Бул кыска түшүнүк Курандан максат. Анда биз сабагыбызды улайлы. Ошо зикир дегенде биз айттык, зикир дегенде ошол негизи Куран деп. Анан ошол Куран боюнча кыска гана бир кириш сөз кылып айтып кеттик биз. Буга чейин зикирлерди алдык. Бүгүн ошол Куран боюнча дагы пайгамбар саллаллаху алейхи ва салламдан келген 4-5 хадис бар бүгүн көтө турган. Ошолордун түшүндүрмөлөрүн алабыз. Бул хадисте айтып атат, биз мечиттин арт жагында суффа деп коет, ушундай палаткадай турган, ошол жерде жакырлар келип жардам сурап, ошондой жер бар эле дейт да. Биз мечиттин артында турган элек деп сахабалар айтып атат. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям чыгып калды.
чыгып калып аларга айтып атат да. Кимиңер жакшы көрөт? Эрте мен эрте ушул Бутхан менен Акыйк деген жерге барып дейт. Ал жерде мындай айтканда мал базар да. Мал базар төөлөрдү сатат. Ошо Мадинага эң жакын жер. Ошол жерге барып эки семиз төөнү Нук токпот. Ал кезде кызыл төө деген эң ошо араптардын эң кымбат буюму болгон да. Бүгүнкү күндө эң кымбат машина кайсы бизде мисалы? 571 не машина? Ошондой болгон да. Эң кымбат машина болгон. Кызыл төө деп коет. Нук ошол. Ушундай эки төөнү барып, ошол базардан барып дейт. Эч күнөө кылбастан, алдабастан, бирөөлөрдүн тартып албастан, ошол ээсинен сатып алганда нааразы кылбастан алып келгенди жакшы көрөт dedi. Алып келген деген сөзү өзүң сени ошол эки төө сеники болуп калат деп атат да. Ушундай ким жакшы көрбөйт силерден десе, кедей сахабаларга кайрылып айтып атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Бул сөздү уккан сахабалар, о Аллахтын элчиси, албетте биз жакшы көрөбүз деп. Албетте дейт. Элестетиңиз, эртең бардыңыз, эми биздин сөзгө айтканда 2.570, 2 жана $100,000 жыптан 2 штукту алып келген. Ошону ээси сен болуп калып атасың. Ушундай нерсени. Бизде эң кымбат ошол болсо, ал убакта ошол кызыл төө ошондой болгон. Каумамайн деген ошол семиз, аябай баалуу төөлөр. Эч кандай эли нааразы кылбастан, урдабастан, жашынакай кылып эле сен ээси болуп сатып келгени каалайсыңар деген. Анан ооба дегенде караңыздар, пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын кээ бир учурда ушул үйрөтүүдө, сахабаларына үйрөтүүдө, бир сооп ишти үйрөтүүдө дагы дүйнөлүк нерселер менен мисалдап көргөзүп берген да. Дегенде пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айтты: "Афала ягуду ахадукум ила масжид фаялам ау яқра аятай мин китабиллахи азза ва жал." Бирөө эрте менен барып мечитке дейт, мечитке бирөөңөр барып мечитке барып билсе Аллахтын китебинен, же эки аят окуса, Аллах тааланын китебинен эки аятты билип окуса дейт. Хойрун лаху мин нақатайн. Ошол жанагы алып келген эки төөгө ээлик болгондон дагы бул жакшыраак дейт. Эгер 3 аят окуса, анда 3 төөдөн артыгыраак. 4 аят окуса, 4 төөдөн деп кете берет dedi төө. 5 болсо 5, 6 болсо 6. Караңыздарчы бул хадистеге кандай бир акыл калчап ой жүгүртөйлү. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам кээ бир учурда адамдар ушундай бир жакшылыктар, артыкчылыктар келсе бир магдырап, бир жомок айткандай кылып, акыл калчабай деле өткүзүп коет да. Бул үммөт пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам үммөт 60 менен 70-тин ортосунда болот. Азы гана адан өтөт деген. Өмүрүбүз кыска. Биз Нух пайгамбардын доорундай 1000 жыл жашаган жерибиз жок. Өмүрүбүз кыска, бейиш болсо кымбат. Ушундай кезде сооп амалдарга кайдыгер кош көңүлдүк кылбаш керек. Мына ушундай келген артыкчылыктарга эртең өкүнүп калабыз. Мен билбепмин, түшүнбөй калыпмын, уктап калыпмын дебейли. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам материалдык көз караш мындай мисалдап берди да, көзүбүздү ачыш үчүн. Мына азыр бирөө айтса, эртең барсаң монча $1000 таап келесиң десе, кандай жандал бастап түрмен уктабайбыз, ошону күтмөө керек. Бирок ошондой биздин кыямат күнүндө соопко муктаж болобуз, бир соопко муктаж болобуз. Аттиңай ушул амалдарды кылып калбай деп өкүнөбүз да. Мына ошондой акылды калчап, ой жүгүртүп, мо хадиске караңыздар. Эмне деп атат? Мечитке барып, эки аятты түшүнүп коюу, маанисин билүү. Ошо маанисин бил деди. Я'лам маанисин билсе дейт. Маанисин билсе, окуп билсе, ага эки ошол кымбат төөдөн да артык деп атат да. Ушунун сообу, ошонун сиз бош убакта таптыңыз, бардыңыз, окуп келдиңиз. Бул сизге жыйналган сооп ошол эки ошол доордогу кымбат төөнүн дагы. Мындай чыкканда ошол эки төөнү алып туруп садака кылып саласыз, же болбосо бирөөгө жардам бергенден дагы сообу көбүрөөк табасыз да өзүңүз үчүн. Бул деген сөз пайдалуу илим, Аллахты эстөө бул дүйнөдөн да артык нерсе. Бул дүйнөдөгү бардык нерседен артык Аллахты эстөө. Куранды үйрөнүү бул эң артык, малдан да, акчадан да артык нерсе тууганда. Жалпылап айтканда. Кимдин бош убакыты болуп калса деген сөз, кимдин бош убакыты болуп калса, Аллахтын китебине назар салып, ой жүгүртүп, акыл калчап, бир-эки аятты өзүдө түшүнүп ой жүгүртсө, бул убакытын эң жакшы жака короткондугу. Мына пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ушундай кылып жеткизген. Ошон үчүн жана Али ибн Аби Талибке сөзү бар го. Ди ан яхди Аллаху бика раджулан вахидан хойрун лака мин хумрун наам деген. Бухари Муслимде келген хадистен. Аллах менен касам ичип айтам, сени менен бир адам түз жолго түшүп калган болсо, сага бул кызыл төөдөн артыгыраак деген. Көрүсүзбү, адамдарга соопко жетүүгө кандай пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам мисалдап берген. Себеби адамдар кайдыгер болуп кээде барсаң ошол эки аят сообу мындай тиңдей деп койсо деле, сообу бар десе эле түшүнмөк, бирок пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам ойготуп түшүндүрүп, чындыгында эле сообу мындан да чоң экенин адамдар сезсин, ойгонсун, билсин деп
Андан кийинки хадис бул дагы Бухариде келген. Бухариде 5027 хадис. Бул хадисте айтат: "Хойрукум ман таалламал Кур'ана ва аллама." Силерден жакшыңар ким Кур'ан үйрөнүп жана үйрөткөнүңөр деп. Бул жерде Кур'анды үйрөнүүнүн жана башка бирөөлөргө үйрөтүүнүн артыкчылыгы айтылып атат. Адамдардын арасынан эң жакшысы Аллахтын китебине байланып, ошону үйрөнүп жана башкага үйрөтүү бул эң жакшы адамдар экенине пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күбөлүккө өтүп атат. Элестеткиле, пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам күбөлүккө өтүп атат. Эң жакшы адамдар. Бизге белгилүү адамдар ыйманда, амалда бирдей болбойт. Ар кими ар кандай болот. Биринин ыйманы өйдө, биринки орто, биринки ылдый. Ошондой эле Аллах Тааланын китебине дагы мамиле кылууда адамдар ар кандай. Бири аз окуйт, бири көп окуйт, бири окубайт, бири алсыз, бири өйдө, ылдый ушундай. Бу жерде пайгамбар күбөлүккө өттү. Силердин эң жакшыңар Куранды үйрөнүп жана башка бирөөгө үйрөткөнүңөр. Фатыр сүрөсүнүн 32 аятында өзүңүздү ушул жерден карап алыңыз туган. Кайсы категорияда экен деп Алла Таала Куранда адамдарды 3 категорияга бөлгөн. Айтат: "Сумма уратнал китаба аллазина стафайна мин ибадина, фаминхум залимун ли нафсихи, ва минхум муктасид, ва минхум сабиқун бил хайрат бииднилlah. Залика хувал фадлул кабир" деп. Биз китепти тандап алган пенделерибизге мурас кылып бердик дейт. Бул Куран китепти айтат. Ушул китепти мурас кылып берди Алла Таала бизге. Ушул китеп менен жашасак, буйругун аткарсак, жакшылыкка жетебиз, аткарбасак, анда өзүбүздүн шорубуз. Анан ушул китепке мамиле, Куранга мамиле кылган адамдардын 3 түрлүгү бөлүнөт. Өзүбүздү карап алайлык, кайсы бөлүмдө экенбиз биз. Ушул Куранга мамиле кылгандардын арасынан биз тандап алган колдардын арасынан бири бар дейт, биринчиси фаминхум залимун ли нафси. Өзүнө өзү залым кылгандар, өзүнө өзү зулум кылгандар. Булар кимдер десе, зулум кылгандар ошо күнөөкөрлөр, келген буйруктарын аткарбагандар, кыйгандарына тыйылбагандар. Бул ошол Куранга терс мамиле кылгандар. Экинчиси бар, ва минхум муктасид. Муктасид дегени келген буйруктарды аткарат, тыйгандардан тыйылат, бирок ашыкча сооп иштерди жасабайт да. Үчүнчү бөлүгү бар, ва минхум сабиқун бил хайрат. Үчүнчүсү болсо булар сооп иштерди атандашып жасагандар. Мына Алла Таала мактап бил хайрат бииднилlah, Алланын буйругу менен дейт. Залика, мына ушул нерсе, залика хувал фадлул кабир дейт. Мына ушул нерсе эң чоң соопту атат, эң чоң артыкчылык дейт. Үчкө бөлүнгөндөр, кээ эле ошо буйруктарды гана аткарып, арамдардан сактангандар бар. Жана сооп ишти көргөндө умтулуп, укканын амал кылып, башкалар менен атаандашкандар бар. Ушулар эң чоң сооп, эң чоң фазилет ушуларда деди. Ал эми зулум кылгандар, ушу келген аяттарга, буйруктарга аткарбагандар, тыйгандарынан тыйылбагандар деп. Мына өзүбүз ушул аятта карап алайлы, кайсы бөлүгүндө экенбиз. Ошон үчүн Абдулла ибн Масуд радиаллаху анхунун сөзү бар. "Ман кана юхиббу ан я'лама аннаху юхиббуллаха азза ва жал." Кимде ким өзүн Аллах Тааланы жакшы көрөрүн билгиси келсе, "Фалюрид нафсаху алал Кур'ан." Анда өзүн Куранга койсун дейт. Эгер чын эле сен Куранды, Алла Тааланы жакшы көргөнүн билгиң келсе, анда Курандан көр өзүңдү, Курандан текшер. Фа инна хаббал Кур'ан, эгер Куранды жакшы көргөн болсо, ва хува юхиббуллаха таала. Анда Аллах Тааланы жакшы көргөн болот. Фа иннамал Кур'ан каламуллах. Себеби Куран бул Аллах Тааланын сөзү. Фаман ахаббал Кур'ан, ким Куранды жакшы көргөн болсо, фа хува юхиббуллаха азза ва жалла. Ал Аллах Таалук, Аллах Тааланы жакшы көргөн болот деген. Кийинки хадис, бул хадис Муслимде келген, 804 хадис. Иқраул Кур'ан фа иннаху яти яумал қияма шафиан ли асхаби. Куран окугула, ал кыямат күнүндө ээлерине шапаат кылып келет. Ан Аби Умама ал-Бахили деген сахабадан пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдан уктум. Ал айтты, Куран окугула, ал кыямат күнүндө ээлерине шапаат кылып келет. Бул хадисте эмне? Биринчиден Куранды окууга буйруп атат пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам. Куранды окугула деп. Анан экинчиден гайып нерсени кабар берди. Кыямат кайымда келет деди. Куран кандай болуп келет, ага биз акыл калтчабайбыз. Анын бурмалап тигиндей мындай дейбиз. Кандай келсе ошондой иман келтиребиз. Бул жерде күбөлүк өтөт деген кимге? Ошол Куранга окуп, амал кылып, ошол Куран менен жашап, ошонун чегинен чыкпай, Куранда келгендерге амал кылган адамдарга келип күбөлүк өтөт дейт. Күбөлүк өтөт деген бул мени окуган, о Аллахым деп Куран адамдын талабын талашып, жанагы тозокко тартуучу периштелерден тосуп,
Куран ошентип шапаат кылып келет деген сөз да. Шапаат деген сөз ошого жакшылыкка тартып, жамандыктан тосуу деген да. Мына ошондой артыкчылыктар келген туугандар. Дагы ошол Курандын окуунун артыкчылыктары боюнча айтылат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам Абдулла ибн Масудтан келген хадисте айтып атат. Мен уктум Пайгамбар саллаллаху алейхи вассаламдын айтканын дейт. Мен qara'a harfan min kitabillahi falahu bihi hasana wal hasanatu bi 10 amsalha. La aqul alif lam mim harfun walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mimun harfun. Kim Allah'tın kitabını bir tamga okusa, aha sooп, her bir sooп 10 есе. Alif lam mim bir tamga деп эмен, alif өзүнчө тамга, lam өзүнчө тамга, mim өзүнчө тамга. Бул хадисте мисалы Куран окуганда караңыздар, Алла Тааланын соопту ченебей беришендүүлүгү менен бизге ушундай сан жеткис жакшылыктарын. Куранды окуп койсоңуз мисалы, кул хуаллаху ахад десе эле канча тамга бар? Кул 2 тамга, ахад, алиф, ха, дал 3-5 тамга, 50 сооп. Ушуга иман келтирип ишенген болсоңуз, сооп жазылган китебиңизде жазыла берет туган. Эмне деген жакшылык? Өмүрүбүз кыска, убакыт шуулдап өтүп атат. Акыретке барганда ушу сооп иштерге муктаж болобуз. Кандай жакшылык берип койду Алла Таалам Куранды окууда. Алиф лам мим деген бир тамга дебейм деди. Алиф өзүнчө, мим өзүнчө, лам өзүнчө тамга. Ал эми Фатиха сүрөсүндө окусаңыздар азыр саналбайсыздар ичинде канча тамга бар экен. Канча көп тамга бар да, 200 тамга бар бул. Эгер дагы сүрөлөрдү окуп, ага тадаббур, ой жүгүртүү болсо, нур үстүнө нур да, сооп үстүнө сооп жыйналып атат. Ошон үчүн мындай нерсеге кош көңүл кылып кайдыгер болбойлу. Кийинки хадисте Навас ибн Сам'ан ал-Ансари деген сахаба айтат. Ю'та бил Кур'ани йаумал кияма ва ахлихи алладина кану я'малуна бихи тaqdumu суратул Бакара ва Ал-Имран ва дараба лахум Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям ثلاث أمثال ما نسيتهن بعد قال كأنهما غمامتان أو ظلتان أو سودوان بينهما شرق أو كأنهما خرقان من طير صواف تحاجان عن صاحبهما. Бул Муслимде келген хадисте. Кыямат күнүндө Куран менен анын ээлерине кош алып келет. Куранды алып келип, жана ошо Курандын ээлерин да алып келет. Ээлери деген сөз ким? Куранды окуп, түшүнүп, амал кылып жүргөн адамдар. Мына хадисте да айтып атат, алладина кану я'малуна бихи. Ошого амал кылып жүргөндөр дейт. Амал кылып жүргөндөрдү алып келинип, эмне дейт? Бакара менен Ал-Имран сүрөсү келет дейт. Ушундай келген хадисте Бакара менен Ал-Имран. Биз айттык, кандай болуп келет, кандай болуп талабын талашат, кантип шапаат кылат, биз аял жака бурмалап, тигиндей мындай деп кирбейбиз. Кандай келген болсо ошондой ишенебиз. Аллаху алам. Пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям ушул эки Бакара менен Ал-Имран сүрөсү келет дегенге мисалдап берди. 3 мисал келтирди дейт. Бул сахаба айтып атат. 3 мисалдап берди. Навас ибн Сам'ан Ансари деген сахаба айтып атат. Ошол нерсени алиге чейин мен унуткан жокмун дейт 3 мисалды. Минтип мисалдап бериптирин. Ал экөөбү кадимки эки кою булуттай болуп келет деп атат. Пайгамбар мисалдап бериптир. Ал эки кадимки эки кою булуттай же эки көлөкөдөй болуп келет дейт. Кою булуттай, кою көлөкөдөй болуп, анан ортолорунда нур бар дейт. Же болбосо кадимки эки топ канаттуулардай, алардын ортолорунда ажырым, бөлүк бар, нур бар дейт. Анан Куран ээсинин талабын талашышат дейт. Бул мен окуган, мага амал кылган, мага ой жүгүрткөн деп Куран келип, адамдын жакшылыгын айтып, ага көңүл бурганын айтып, ага амал кылганын айтат. Мына туугандар, Курандын ээлери деген сөз Курандын ээрчигендер, Куранга амал кылгандар. Ошолор келип Куран кыямат кайымда келип шапаат кылат, талабын талашат дейт. Эгер ой жүгүртүп, акыл калчап, ошого амал кылган болсо, анда ага жакшылык. Ал эми Куранга амал кылбагандар болсо, ага каршылык. Ошон үчүн айткан Ал-Кур'ану худжатун лака ва алейка. Куран сага жакшылыгыңа күбө же жамандыгыңа күбө деп. Ал күндөрү биздин ооз сүйлөйт, ал күндөр көздөр, тилдер эмес, көздөр, кулактар, буттар, денелер сүйлөйт. Көөгө өтөт. Ошон үчүн Куранда максат китабун анзалнаху илейка мубаракун лияддабур аятихи. Бул берекелүү китепти түшүрдүк, ага аяттарын акыл калчаш үчүн, илим ээлери, акыл ээлери ой жүгүрүшүн деп.